Урматтуу бир туугандар, мечитке киргенде абайлагыла. Эмнеге дегенде, мечитке ар кандай адамдар кирет, анын ичинде уруулар болушу мүмкүн. Көп көрүп калып атам, угуп калып атам. Мечиттерде эмсе имамдардан суранып, баян айтып атсалар, микрофон айтат да. Баланчанын телефон жоготуп алыптыр, таап калса берип калат. Баланча барсеткасы жоготуп алып таап калса берип калат. Тапчикасын башка нерсе, курткаларын иши кылыпчы. Көп эле болот да жоготкондорчу. Анан мындай 90% ишенейин дейсиң, бул бир жерге унутуп калып кайра таап атыпчы, бирок 10% мисалычы бар деп, бирок ишене албай 100% эле бир эле урдап кетти деп ойлойсуң. Анткени мен башыман да өткөн, мындай учурлар көп болот. Ошон үчүн сак болгула дегеним ошол да. Өзүбүздүн мен башыман өткөн мындай болгон. Көп жыл болду бирокчу. Мечитке кирдим, даратканага киргенде мындай жанында кирки кранчиктен жанында эме болот го, вешалкачы, курчок мындай. Ошо курткамды илип койдум, жанында даратып атам, телефонум жок да. Карагыла, таң кайсы учурда илип кеткен, кандай илип кеткен башка таң калып калдым да. Анан аябай кыжалат болуп, эмра арзаныраак эле телефон болчу ал кезде. Анан могу элем телефон керек, данныйлар керек, ичинде да эмелер бар, керектүү нерселерчи. Имамга сурандым, ай камераларды карайлычы. Ошо телефон маңдайымда турган жулуп кетиптир. Ошо кандай ушундай да болот десем, таксыр деп коет. Ал эчтеке эмес дейт. Мечитте намаз окуп атканда дейт. Саждага барасыңар го дейт. Ошо саждага барганда, сажда артында турат дейт, уручу. Саждага бармыш болуп туруп, колуна тиги артынан бирөөнкүн көрүп калса, мисалы акча же телефон же бирденке мындай чөнтөгүндө мындай чыгайын деп көрүнүктүү болуп калган байкап калса дейт. Сажда кылымыш болуп туруп илип кетет дейт, каралачы, камераларда бар экен ошондочу. Аса камераны көрсөтсөм, ошол урууну издейсиңби дейт. Анан ойлонуп көрсөм, издебейм деле дедим. Аны элестет, милиция заявление жазып, ызы түшүп да. Анан билбейм, издебейм деле го десем, анда көрбөй эле коечу деп ошон үчүн кеттим. Дагы бир жолу бир карыз элем, акча чогултуп аткам иштепчи. Анан 20 000 сомго жакын точно унутуп атам, же 20 000 бирденке беле жешип, ушунча акчаны урдатып ийген элес экен мечитке, тоже шашып атып. Кыскасы, даратканага киргенде, мечитке киргенде бүт өзүм азыр мисалы курткамда да, мисалы менин документтерим, акчаларым, телефондорчу. Муну шымга салам, дараталарды куртканы чечип илип коем да. Бирок курткам да илип кетиши мүмкүн, ойлош керек да. Бирок эми кээде чечкенге айла жок болот да, анан чечесиң, ошондо документ бүт чөнтөккө салам да. Ансыган нерселерде сак болгула, бирибизге эскертүү берели, эскертүү момундарга пайда берет. Муну менен мешитке барбай койгула деп мына коркуткандай болуп калбайын. Просто сак болгула да, мешитке барыш керек. Сооп, анчы баш көзүмө садака деп коеюн, Аллах Таала анын көбөйтүп берет анданчы. Просто муну айтып аткан кээ бирки адамдар жоготуп кетем. Туура эми байкуш жакшы ой менен барат. Мен деле жакшы ой менен барам да, мисалы жана мечиттен урдабайт деп ойлойсуң да. Анан башкан өткөндөн анан ошо сак болуп баштайт экенсиң да. Ага чейин мага эч ким айтпаса, эскертпесечи, ошон үчүн мен силерге эскертип атпайм. Анан жакшы ой менен барат, бирок ушунда алып кетет да. Алып кеткенде ал адамды карасаң, же бала же ким болсун, байке болсун, кыжалат болуп, байкуш нервь болуп, ыйлагысы араң отурган болот да. Эми түшүнүп атам ал акыбал. Менде да 20 000 сом бирөөгө карыз болчумун да, берейин деп чогултуп аткам. Эптеп муну күнүңсүн күндө иштепчи. Анан ошон жууп кетсе, чын эле мен аябай мындай орусча айтканда обидно болгон да. Бирок эми Аллах Таала аны көбөйтүп берген дагычы. Ошон үчүн сак болуңуздар, бирибизге эскертүү, ушу видеону башкаларга жөнөтүп, мечитке баралы, жамааттын соогун табалы, амалдарды кылалы. Ким мечитке көп катаса, хадис маанисинде келет, имандуу деп көбөлүк бергиле депчи, Пайгамбар айткан. Кимде ким мечитке, мечит бул Алланын үйү да, ким мечитке келсе, бул Аллах Таала анын конок, келген коногу да, конокко мисалы бирөөнүн үйүнө конок болуп келсе сыйлайт да, ошол сыяктуу эле Аллах Таала сиз менен бизди сыйлайт да. Баралы, бирок сак бололу иншалла. Аллах Таалам ыраазы болсун. Умрага барып келип атышпайбы? Биринчиден кабыл болсун умраңыздары. Аллах Таалам кабыл кылсын, берекелүү жашоо берсин, дүйнө акыретте бактылуу кылсын. Анан экинчи маселе, умрага барып келип аткандарга ичибиз күйүп аткандай да кээ-биркилеричи. Анан жөн эле барып атышат, анан эчтеке билбейт. Анан мисалы ирчи блогерлер умрага барып эми видео тартып чыгарып калса, анын комментарийлерин окусаң кабыл болбойт. Сен деген жөн эле чыгарып атасың деп элечи, кабыл болоорун кабыл болбойн, эми Аллах Таала чечет. Андай милдет бизге жүктөлгөн эмес да. Биз жөн гана жакшылык каалап коюш керекпиз да. Кабыл болсун машалла депчи. Сүйүнүп, кубанып дегендей. Эми аяка барганда даават болот да. Ыйык жерге барып атышат, берекелүү шаарларга барып атышат. Аяктан сөзсүз даават болот. Канча мен умрага барып келгендерди билем. Умрага барып келип, намаздын нысын билбей, бирок намазын тургузуп кеткендерди, жоолуктун жысын билбей, жоолук салынып кеткендерди. Анан чыгарбаш керек, анан интернетке эле чыгарып бересиңерби депчи. Мисалы, эмнени чыгарыш керек интернеткечи? Жалаңбай блогерлер деле, жарым жалаңач кыздар деле, же эмне саясаттуучулар эле чыгыш керекпи? Жок, чыксын да. Ал дагы бир орусча айтканда каким-то образом ал деле мындай даават болуп атат да. Анан сен мактанып атасың, мынтип атасың дейт. Эми ниети, ал ниетине жараша сооп да берет да. Балким ошондой даават кылайын деген ниети бар, билбейбиз да. Ошон үчүн ичибиз күйүп аткандай болбой, мындай кабыл болсун деп жакшы эметип коелу да. Анан үчүнчүдөн мындай даттануу элечи барып келгендер. Азыр мындай ушундай актуальный тема болуп атканын билбейм, ушуну иликтешип эле анан о фирманы жабыш керек, тиги бу, анан бул жаман, тиги жакшы деп элечи.
Эми ушунча ыйык жерге барып атабыз го, субханалла. Мындай даттанбай, эми ал мындай мындайча айтканда, гостиницасын салыштырганга, териштиргенге, тамак ишин салыштырганга, териштиргенге убактыбыз болбош керек болчу да, эми чынын айткандачы. Эми ушунча ыйык жерге барып, эми ушундай амал, чырайлуу амал кылып баланы ыраазы кылып келсек эле, андан өткөн бакыт, андан өткөн жетишкендик, ийгилик жок болмок да. Ошон үчүн мейлі акчаңар кетип атыптыр, $1,500, $2,000 комфорт плюста болупсуңар. Анан ага мындай арман кылып келип атасыздар, эми тура эмес да алчы. Ата бабабыз барып эле жүрчү го, эми тарыхты окусаңыздар. Айлап, жылдап жол жүрүп, ачка болуп, суусап, жолдо өлүп калган, өлүп калды. Бирок эмне максатта Алланы ыраазы кылам депчи. Анан барып келип алган даттана бербейли. Бул туура эмес да, тобо болуп калып ушунда даттангандарчы. Кайсы арма даттанам депчи. Алла таала мүмкүнчүлүк берип ушу ыйык жерге барып кичине умра амалдарын кылып аткан. Кайсы арма даттанам, кайсы арма гостиницага даттанам, кайсы арма тамагына даттанам депчи. Только амал кылып эле кеш керек да. Ушу менен эки ойду айткым келди. Биринчиси, барып аткандарга шүгүр дейли, барып келе берсин, даават болуп атат. Жана айтып өткөндөй намаз туруп келип атышат, жолук сөгүнгөндө сактанып атышат. Эми ушундай бир сөзсүз бир пайда таап келишет да. Экинчиси, барып келгендер даттанбайлы. Аллах таалам ыраазы болсун, туура түшүнөлү, бири бирибизге эскертүү берели, эскертүү момундарга пайда берет.